Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 1 апрелде өлкөнүн мусулмандарын Орозо айынын башталышы менен куттуктады. Мамлекет башчынын куттуктоосу. Ассалому алейкум, ардактуу мекендештер, кадырлуу кыргызстандыктар. Жалпыңыздарды мусулман жамааты көптөн көп күткөн берекелүү Орозо Рамазан айынын башталышы менен куттуктайм. Бүткүл дүйнөдөгү мусулмандар үчүн өзгөчө ай болуп саналган Орозо айы акыркы 2 жылда белгилүү чектөөлөр менен өтүп келгени белгилүү. 12 айдын султаны деп аталган бул айда жараткан мээримин чачып, кечиримдүүлүктүн эшиктери ачылып, жакшы тилектер эселенип кабыл болору айтылат. Демек, бул айда адамдардын бири-бирине болгон урмат сыйын бекемдөөгө чоң мүмкүнчүлүк жаралат. Орозо жан дүйнөнү руханий жактан тарбиялап, адамдарды ырайымдуулукка, сабырдуулукка жана адептүүлүккө үйрөтөт. Ошондуктан улуу айдын урматына жараткандын дүйнө жүзүндө болуп жаткан саясий экономикалык каатчылык маалында жалпы адамзат баласына кечиримдүүлүктү жана мээримдүүлүктү тилейли. Ошону менен бирге эзелтен эле кыргыз калкыбыздын улууну урматта, кечүүнү ызатта деп чакырык салган каада салттарын бүгүнкү муундагы кынтыксыз улантып кетерине ишенем. Бабалардан калган кааданы улап, ата салтына уюп келе жаткан мекендештерибиз бири-бирин кечирип, бири-бирине болгон ымаласын арттырып, мекенге болгон сүйүүсү бекемделе берсин. Кол ачык, март жарандарыбыз калктын муктаждыктарын чечип, ажатын ачып, кайрымдуулук иштерине себепкер боло беришине тилектешмин. Орозонун касиети ар бир үйгө береке, кут, бакубат турмуш тартууласын. 30 күн орозо тутуп, жан дүйнө тазартам деген изги тилектериңиздер кабыл болсун. Булак президент Кежи. 88 жылдан соң Стамбулдагы Айя София мечитинде таравих намазы окулду. Ачылганына 2 жыл болгонуна карабастан, COVID-19 илдетинин кесепетинен улам таравих намазын окууга руксат берилбей келген дүйнө мусулмандары үчүн өзгөчө маанилүү мечиттердин бири Айя София мечитинде быйыл таравих намазы окулду. Бул тууралуу түрк басылмалары кабарлады. Өтө көлөмдүү мечитте 88 жылдан бери таравих намазы окула элек. Бирок жума күнү кечинде намаз башталгандан жарым саат мурда эле мечиттин ичинде орун калбай калган адамдар сыртта намаз окуган. Булак медиа центр Кежи.